Өлкөнүн келечеги жана өсүп өнүгүүсү агартуу кызматкерлеринин аракетинен көз каранды. Анткени алар тарбиялап жаткан билимдүү жаштар мамлекетти алга сүрөп, анын бүтүндүгүн сактоого салым кошот. Бул тууралуу кала мэри Мураталы Тагаев областык Барпы драма театрында өткөн мугалимдердин кесиптик майрамында билдирди. Иш чарада эң алгач майрам ээлери оркестрдин коштоосунда тосуп алынды. Андан соң концерттик программа тартууланып, жергиликтүү бийлик жетекчилери куттуктоо сөздөрүн арнашты. Шаардагы билим берүү тармагын алга сүрөөдө өзүнүн кесипкөйлүгүн көрсөткөн алдыңкы кызматкерлер кала мэриясынын жана шаардык кеңештин ардак грамоталары менен сыйланышты. Эске салсак, Жалал Абад шаарындагы мектеп жана мектепке чейинки билим берүүчү мекемелерде 2000ге жакын мугалим эмгектенет. Алардын алдысы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Мындан тышкары 100дөн ашуун кызматкер билим берүүнүн мыктысы наамына ээ болушкан. Майрамга карата мугалимдерге 2000 сомдон акчалай сыйлык тапшырылды. Ага жергиликтүү бюджеттен 2 миллион 320 миң сом каралган. Мындан тышкары коммуналдык кызматтар үчүн ай сайын айлык маяналарына 500 сомдон акча каражаты бөлүнүп келет. Бизге берген ардак грамота бул баардыгыбыз үчүн сый урмат деп билебиз. Буга чейин дагы мына Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан бизге абдан чоң колдоолор көрсөтүлдү. Жана ошондой эле мектептердин материалдык техникалык базасын чыңдоодо дагы ушул Жалал Абад шаардык мэриясы жана шаардык кеңештин депутаттары чоң иштерди аткарып атат десек биз жаңылышпайбыз. Ошолордун натыйжасында быйылкы жылы биз Кыргыз Республикасы боюнча жалпы республикалык тестирлөөдө 6 окуучубуз эң жогорку балларды көрсөтүп, шаарыбыздын даңкын, бир эле шаарыбыздын эмес, областыбыздын даңкын алдыга сүрөп чыкты. 1977 жылдан бери мына ушул түйшүктүү, ары сыймыктуу, анан дагы жоопкерчиликтүү мына ушул мугалимдик кесипте иштеп келе жатам. Бүгүн биздин шаарыбызда мына ушул ардактуу кесип ээлеринин кесиптик майрамы белгиленип отурат. Мына ушул жалпы шаардын, ошондой эле бүткүл Кыргызстандын билим берүү жаатында иштеген педагогдорду кесиптик майрамы менен куттуктап кетким келип жатат.